Устаз ушуну мага түшүндүрүп коесузбу? Мен даватты музыканын коштоосунда уксам ыйманым көтөрүлөт. Музыканын коштоосуз уксам үргүлөп уйкум келип түшүнбөй калам. Албетте бул нерсе туура эмес. Бул балким шайтандын азгырыгынан. Адам баласынын жүрөгү эч качан музыка менен, Куран менен бирикпейт. Эмне себептен мындай болуп атат? Адам баласы ошо музыкага берилип калгандыктан, жүрөгү эмнеге көнүп калган болсо, ошону талап кылат. Мисалы, наркоман адамдар наркотика колдонгон болсо, денеси ошого сугарылат. Арак ичкен адамдар болсо, тамак чеккен адамдар болсо, алардын денеси ошол нерсеге сугарылып калат да, ошол нерсени талап кыла берет. Ошол нерсе ачуу болсо дагы, зыян, түтүнү сасык болсо дагы денеси көнүп калган да, ошону талап кыла берет ал жаман ба. Ошондой эле адам баласы бир жаман адатка, жаман ишке көнүп калган болсо, музыкага көнүп калган болсо, ошону талап кыла берет, жүрөгү уккусу келе берет. Анан адам баласы мага жагып атат, уккум келип атат, ушуну аркылуу таасир алып атам деп, шултоолоп өзүн күнөөгө батыра берген болбойт. Демек, жанагы айтып атканына караганда мен музыка уксам жакшы уга берем, музыкасы жок болуп калса үлгүрөп уккум келбейт. Демек, ал бул жерде анын максаты музыка болуп атат да. Ошол музыкадан көбүрөөк таасир алып атат. Ал ошол айтылып аткан насааттан, жакшы кептен таасирленбей эле, музыка болгондугу үчүн ошол рахатка бөлөнүп атат. Музыкасы жок болгон болсо, тиги сөздөрдүн мааниси жок катары эсептелет. Ошондуктан бул нерсе туура эмес. Адам баласы күнөө ишти ташташ керек. Насааттарды кадимкидей эле жөнөкөй тил менен, жөнөкөй жазуу менен, жөнөкөй үн менен эле угуш керек. Куранды окуш керек, ошонун ордуна динди үйрөнүш керек. Анан күнөө иштен алыс бол деп ошо бүтөнгө насаат кылат элек. Анан дагы айтып кете турган нерсе, бул жерде дагы ошол жанагынтип музыканы коштоп коюп, ар кандай видеолорду же кандай баяндар тараткан жана чала дааватчылардын да күнөөсү бар да бул жердечи. Ошолор ошо көптөгөн адамдарды ошентип жанагынтип адаштырышып, музыка менен таасирдүү болот деп, ар кандай таасирдүү нерселерди киргизип чакырып атышат. Эми арасында балким билимсиз надан адамдар болуп калышы ыктымал, аларга жеткирип туура эмес экенин түшүндүрүшкө. Кээ бирөөсү билип туруп кылат, кээ бирөөсү музыканы адал деп ойлошот. Мунун баары тең туура эмес. Илим алып үйрөнүш керек. Анан даават кылат десе эле ар кандай адал арамды аралаштырып эле даават кыла берген болбойт. Биздин мойнубуздагы милдет адам баласына туура, анан так кылып маалыматты жеткирип коюу, чын ыхлас менен. Андан кийин адам кабыл албайбы, ал Аллах субхана ва тааланын колундагы нерсе. Анан адамдарга таасирлүү болсун, анан мындай болсун деп эле динде жок нерселерди кыла берген болбойт. Мына жанагы кээ бирөөсү бар, динди интернет аркылуу, спектакль аркылуу, же болбосо дагы башка бир болбогон видео роликтер аркылуу жеткиренге аракет кылышат. Күлкүлүү кылып же кайгылуу кылып же бир жок окуяларды токуп чыгып таасирдүү болсун. Мунун баары тең туура эмес, жалган нерсе. Биздин динибиз эч качан алымча кошумчага бир жалганга муктаж эмес. Жөн эле кей маалыматты адам баласы чын ыхласы менен жакшылап жеткирип койсо эле ошол жетиштүү. Ошондуктан мындай нерселерге азгырылбай, диниңиздерди так, жакшы булактардан алганга аракет кылыңыздар.